Чыгууда эми Рыскулбек Ибраимов менен чыгат. Ал эми кийинки жарым финал азыр болуп турган. Ал элбетте Бакиров Сайджапар. кийинки спортчулар ортосунда өтөт. Тарген Маратбек уулу жана ошондой эле Мамбет Абдубас уулу. Бирок азыр резервдеги мушкеттер буга чейин бири-бирине тактап айтсак, эки резервдеги беттеш бар болчу. Ошол эки беттештин жеңүүчүлөрү бири-бири менен мушташат. Жана кимиси мындан ары жаракат алып калган болсо финалдык бөлүктө же болбосо эми чыга албай калган мушкердин ордуна чыга турган мушкерлер андай учурлар орун алса. Анда эмесе Сайджапар Бакиров чыгып келе жатат. Жана натандашы Рыскулбек уулу Канай экенин айта кетебиз. Рыскул уулу Канай өзүн көрсөтүүгө толук аракетин жумшап көрөт. Бул спортчулар тууралуу биз кенен маалымат дагы беришибиз керек. Мына ошол Канай Рыскул уулу эсиңиздерде болсо, буга чейинки атаандашы Вальдемар Браунду жеңип алган. Вальдемар Браун кандайдыр бир туура эмес эсептелинбеген шашма кыймылынын натыйжасында кол соокуларына барып, гильотина аркылуу экрандагы Канай Рыскул уулу атаандашын багындырган болчу. Жана ушундай ийгилик менен кийинки мүмкүнчүлүгүн алган улантууга. Канай Рыскул уулу 21 жашта 3 жолу беттешке чыккан, 3 жолу тең жеңген. Бүгүнкү беттешин эсепке алсаганда 4 жолу жеңип алды. Жана ММА боюнча мыктылыгын көрсөтүп келет. Андан сырткары тайбокс боюнча спорт чебери, кармаш уруш боюнча Кыргызстандын чемпиону экенин белгилей кетебиз. Канай Рыскул уулунун каймана аты Golden Boy. Алтын бала өзүн көрсөтүүгө аракетин жасап көрөт. Ал эми натандашы Сайджапар Бакиров буга чейин Турсунбек Майрамбек уулун жеңип алганын айта кетели. Партерде мыкты күрөшөт. Бирок натандашы Канай Рыскул уулу дагы партерде жөнөкөй мушкер эмес экенин көрсөткөн болчу. Андыктан бизде кызыктуу беттеш бүтүп жатат. Бул беттешти эсептебегенде алдыда 2 жарым финалдык беттеш жана финалдык тиреш 3 ушул таймашты көрөбүз. Андыктан эч кайда алыстабаңыздар дейли. Кызыктын бардыгы алдыда. Справа от меня боец весовой категории 57 килограмм. Он является мастером спорта по боям без правил. Профессиональный рекорд 2 победы и 0 поражений. Бойцовский клуб «Горец». Тренер Виктор Бакиров. «Горец». Спорт клубунан. ММА боюнча спорт чебери. Весовая категория 57 килограмм, рост 107 сантиметров, ему 21 год. Мастер спорта по тайскому боксу. Чемпион Кыргызстана по ММА и по рукопашным боям. Профессиональный рекорд 3 победы и 0 поражений. Тренер Канатов Калас Куценко Константин. Встречаем Рыскул Канай. Боюнун узундугу 1 метр 70 сантиметр. Канай Рыскул уулунун жаш спортчу. Бул жол менен бирдей бойдогу спортчулар
октагон içine girdi. Eşik jabıldı. Екі спортчудан сырткары калсы эле бар. Өзгөчө бир стилде баштоодо бул беттешти бири-бирине сый көрсөтүү менен. Спорт менен сый бирге катарлаш жүрүш керек сөзсүз түрдө. Сайджапар Бакиров сол каптал соңкусу менен аракет кылды. Спорт ордосунда өтүп жаткан гран-при эмелдеши. Бири-бирин күтүп, жол ыңгайлуу учурда издеп жатат мушкерлер. Кыймылы тез, буга чейин эми өткөргөн беттештери тууралуу айтсак, анда бирден тереш өткөргөн. Экинчи беттеши мушкерлерден сокко алмашты. Канай Рыскул уулу дагы жөн турган жок. Ал тандашынын бир катасынан кармап коюуга даяр экенин көрсөтүүдө. Буга чейинки беттештердин биринде бирisi Рыскул Ибраимов мушташкан тереште. Тескерсинче спортчулар бир орундан бул кетпей, жай кыймыл менен бири-бирин күтүп мушташкан учурун көргөнбүз. Бирок бул жолкусунда бут кыймылдары өтө тез, абалды улам которуп бири-бирин кармай албай жаткан мезгили. Эми эки спортчу бири-бирин байкап алууга жана батынып чабуулдарга барууга дагы убакыт керек. Канай Рыскул уулу азыр биринчи номерде аракет кылып жатканда, бирок айланып тээп көрдү. Сайджапар Бакиров. Рыскул уулу эч кандай туура эмес абалга кептелген жок. Жана Сайджапар бир сокку менен багыттап атандашын белине өткөн, бирок жерге жыга алган жок. Андан ары торго жакын жерде кептеп алган кези жана Канай Рыскул уулу чалып чыгуу аракетин көрдү, аны ишке ашыра албай калды. Ал мезгилде Сайджапар Бакиров атандашынын артында, бирок мойнун алдырып койгон. Демек, азыр Рыскул Канайда жакшы мүмкүнчүлүк бар. Бирок бул жерде туше менен жеңбейт спортчулар. Азыр мойнун алдырып коюуда. Муунту ыкмасы менен Сайджапар ыңгайлуу учурдо алышы мүмкүн. Азыр чоң байкайлы мойнун алдырып койгондой болду, бирок бир колу атандашынын колтугунун алдында турат. Андыктан мындай абалдан муунту жалгыз кол менен муунту мүмкүн эмес. Сайджапар Бакиров үчүн аны үчүн экинчи колун дагы бошотуп алышы керек. Канай Рыскул уулу атандашынын оң колун бекем кысып алган. Ал толугу менен артын алдырып койду, бирок муунту ыкмасынан жетиштүү деңгээлде коргонууда. Биринчи раундда эми мындай болсо дагы алдырып койсо болот, сүзбөш керек. Каршылашты. Нашул каракуш менен аракет кылып сүзүп да жаткандай. Канай упайлар кемитилип калат. Биринчи раундду эми упай айырмачылыгы менен алдырып жатат. Болгону балким эми сүзүү аракети эмес, бул коргонуу аракети да болуп жатат. Башын бир орунда кармабай эки жакка кыймылдатып тура турган болсо, албетте атандашы тийбей калышы мүмкүн. Ал бирок калыс аны баш менен сүзүп жатат деп кабыл алат дагы. Эскертүүлөрдү берди. Биринчи бөлүктө Сайджапар Бакиров ийгиликтүү болгондой.
секунданты с октагона. Да, друзья, мы идем дальше. Раунд номер 2 противостояния Саиджапара Бакирова и Рыскулу Каная. Это некий финал резервистов. Именно победитель этой пары будет тем, кто, возможно, заменит одного из полуфиналистов, либо даже, как я понимаю, финалистов. Вот такие вот у нас здесь истории творятся, потому что, я думаю, это абсолютно правильное решение. Все продумано, до мелочей вообще. Хорошо. Ой, попадает вот здесь через руку в район уха прям. Парулу и перевод боя в партер. И там опять же начнется упорная борьба. Тут ничего не понятно. Нужно освободиться, выпрямить спину. И начать бомбардировку своего соперника. В таком положении бить очень неудобно. Там максимум 1-2 удара. Хотя именно эти удары могут очень большой урон нанести сопернику. На распятие сейчас пытается выйти в этой ситуации боец. И вот за спину проходит. И на удушающий прием здесь. Нет. Очень тяжело его взять. В такой ситуации, видите, и руку соперника блокирует боец. И вот тут уклоняется. Хотя были два очень четких, мощных удара. Вот в гранд-энд-паунде. Прям как молотком просто забивает своего соперника. Но не все удары точные. Переворачивается он на живот, отдает спину, рискует, но риск, конечно же, здесь вынужден, потому что в такой ситуации, в которой он был до этого, можно было много ударов пропустить. А то, как он защищается от удушающих, мы сами видели, хотя вот здесь он отдает шею. Ну, я думаю, что здесь все-таки... все. Была сдача, скорее всего. И бой окончен во втором раунде. Очень зрелищно вообще. Вроде защищался боец, но в итоге победа. Красивая, уверенная победа Саиджапара Бакирова. Во втором раунде за 2 минуты 51 секунду удушающим приемом победу одержал Бакиров Саиджапар. Поздравляем Саиджапара. И он становится официально тем, кто, возможно, заменит кого-нибудь из бойцов. Хотя Актеон Анойси сообщил, что он выходит в полуфинал.